Саламатсыздарбы, студияда Диана Нурлан кызы жана бүгүн бизде конокто Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин аскердик оркестринин солисти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Туратбек Дүйшеев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биринчи эле суроом, аскердик кызмат менен чыгармачылыкты бирге алып келе жаткан инсан катары өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз кененирээк. Менин атым Туратбек, фамилиям Дүйшеев. 1968 жылы Ысык Көл областынын Тоң районунун Тоң айылында жарык дүйнөгө келгем. 85 жылы ушул Кажысаз орто мектебин, Тоң айылында Кажысаз орто мектеби бар. Деги үстүңкү долина деп коет. Ошол жерде жатак мектеп коет. Илгеркиче айтканда интернат, школ интернатты аяктагам. Ал школ интернаттын ичинде көптөгөн кружоктор болгон. Таңдан керели кечке чейин окуудан башым көтөрүлбөйт. Эртең менен баягы армиядагыдай 6-да тургузмай. Чуркоо болот, физкультура. Андан кийин баягы эртең мененки тамагын ичкенден кийин сабакка барабыз. Сабак бүткөндөн кийин түштө келип 1-2 саат баягы самоподготовкабыз бар. Андан кийин кайра окууга кирмей, кийинки күндүн сабактары үчүн. Ошентип ал жерди бүттүк. Ал 10-классты 85 жылы бүтүп, советтик армиянын катарына чакырылдым. Ал жерден советтик армиянын катарында водитель болуп Украина ССРында служба кылдым. Келгенден кийин баягы кетип аткандагы тапшырып кеткен Токмоктун маданий агартуу окуу жайына тапшырып кеттим да. Ошол келгенден акырына чыгып аны бүтүрдүм. Бүтүргөндөн кийин ошол Токмокто Чүй областына караштуу Токмокто Чүй ровдысы бар экен. Ошол жерге мени ишке чакырды. Ишке чакырды, эл катары эле иштеп баштадык. Анан баягы иш учурунда майрамдар болуп калганда баягы милициялардын дагы ушундай майрамдар бар экен ар кандай. Ошолорду уюштуруучу болуп иштеп жүрдүм. Ал жерден иштеп жүрүп, кийин Чүй областтык башкармалыгына которуп келишип, музыкалык аппарат деп коет, ошолорду сатып беришти мага. Кийин ал жерден баягы милициялар арасында ар кандай конкурстарды, ыргесе, ушундай көп иш-чараларды өткөзүп алектендим. Жалпы эле чыгармачылык менен кантип алектенип калдыңыз эле? Анан мени кызыктырган бир суроо, ушундай талантыңыз менен эмне себептен аскердик оркестрде кызмат өтүүнү туура көрдүңүз? Айтайын дегеним багы, балким сыртта иштесеңиз, обондоруңуз мындан дагы белгилүү болуп, багы жылдызы жанмак беле дейм да. Муну ар ким ар кандай көз караш менен карайт экен. Бул эми өзүм бул жумушка кандай келип калдым, чыгармачылыктын жолунда кандай жүрүп калдым дегенде мындай деп жооп берет элем. Төрөлгөндө эле мен баягы чыгармачыл үй бүлөдө төрөлгөн үчүн кенедейимден эле ушул музыкага аралашып, ушул искусство жагына көп аралашып калдым. Анан кенедейимден комуз ойнодум. Бизде баягы мектептерде комуз кружок, ыр кружоктор деген болор эле. Ошонун баарына эле катышып, ушул өзүбүздүн баягы бизге чейинки ата бабаларыбыздын ойногон күүлөрүн, обондорун эми баягы эл катары эле ушинтип чоңойдук. Кайсыл күч түзүмдөрүнүн оркестрларында кызмат өтөдүңүз буга чейин? Мен 2004 жылы Кыргыз Республикасынын чек ара кызматына которулдум. Ал жерде жанагы аскердик оркестр ачылат деп, ошол баягы биздин мурда кийин чогуу иштешип жүргөн байкелер, ошол чек ара кызматында иштегендер айтты. Баягы ушундай кылып оркестр чогулталы деп атабыз, келип жардам берсең жакшы болот эле деди. Анан мен ал жок дей алган жокмун, бардым. Башында 29 кишиден турган аскердик оркестр ачтык. Ал ийгилик менен жакшы ийгиликтерди жаратты, иштеп кетти. Андан кийин песни пляски деп кайра ансамбль ачтык. Ал ансамбльдин өзүнүн багыты бул баягы алыскы тоолуу жерлерде жайгашкан застава тозоттору бар да. Ошол тозоттордо кызмат кылган аскерлерге бир жеринде свет бар, бир жеринде свет жок, электр жарык жок болгондуктан кээ бир жерден барабыз, свет бар жерден деген баягы аппарат, эстрадный музыкалар менен концерт беребиз. Андай жок жерден комуз, аккордеон, гитара, шылдырак ошондой күндөрдү кечирдик.
барбаган Кыргызстанда жүрбөгөн заставабыз, түнөбөгөн заставабыз калган жок кыскасы. Азыркы учурда Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин оркестринин солистисиз. Негизи эле күч түзүмдөрүнө байланыштуу кандай чыгармаларды жараттыңыз буга чейин? Негизи баш аягы болуп жүрүп отуруп, баягы мына Баткен коогалаңы болуп атат. Буга чейин баягы биз жашыраак кезде Афганистандын согушу болуп өттү. Мага баягы кандай кылып акындар сөз жазып алып келсе, же ырчылар мага сөзүн чыгарып алып келсе, мен ошонун обондорун жазам. Анан мен басымдуу бөлүгүн бу Кыргызстандын күч түзүмдөрүнүн ар бирине бирден ошол саптыгырларды жазып чыгыптырмын, ар бирине. Эми азыр аткара турган чыгармам ушул өзүмдүн бир тууган эжем Мейиркан Токсобаева деген Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер эжем бар, ошонун сөзүнө жазылган Улуу сезим деген чыгармамды аткарып берейин. Сезген мени качан бир ай көрүшөрүм, сырымды жүрөгүмдөн ай бөлүшөрүм. Жашайган карегинен ай бакып кетип, жан дүйнөм төгүп жаттың ай ырмышырым. Жашайган карегинен ай бакып кетип, жан дүйнөм төгүп жаттың ай ырмышырым. Сезгенмин качанdır bir ay görüşürüm. Bilemin abdan katungay tarınıçım, andan da güçtü benim ay sağınıçım. Sulangan kirpiklerin ay aytıp durar, sen dağı kütköndürsün ay cayılcı. Sulangan kirpiklerin ay aytıp durar, sen dağı kütköndürsün ay cayılcı. Bilgenin kaçandır bir ay görüşür. Balbıldak bacırayan ay karağanım, dert çalgan жүрегімдің ақ жаралады. Талбастан өмір бойыңа іздеп келген, өзіңсің көңілімдің ай сабаған. Талбастан өмір бойыңа іздеп келген, өзіңсің көңілімдің ай сабаған. Сезгенмин, билгенмин, сезгенмин, билгенмин. Сезгенмин качанdır bir ay görüşürüm, билгенмин кайсы күнү ай көрүшүрүм. Ыраазычылык билдиребиз, эң сонун чыгарма болду. Агай, айтсаңыз, баягы чыгармачылыктын чеги жок. Чыгармачылык деген эргүүнү, баягы мейкиндикти талап кылган нерсе. Ал эми аскердик кызматта баягы баардыгы тескерисинче да, бул жакта тартип деген бар, баягы жалпак тил менен айтканда чектөөлөр бар бул жактачы. Анан ошо чыгармачылыгыңызга, аскердик кызматыңыз тоскоолдук жараткан жокпу?
Албетте тоскоолдук жаратпайт. Бул чыгармачылык иши кайсы тармакта жүрбөсүн, кайсы жерде кандай гана ишти аркалабасын, бул ошол иштеп аткан кызматыңа деле жардамы тиет мынунчу. Эмне дегенде мен башынан баштап була окуу жайын бүтүп, армияга барып келгенден кийин, ал убакта советтик армия, 2 жыл служба кылчубуз, барып келгенден кийин ушул чыгармачылык менен сүңгүп кирише баштадым. Ошол убакта баягы партиянын убагы эле бул Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине ушундай көп иш-чаралар болот экен мындайчы. Анан биз ошол студент кезде эле бир чакырылып бырдап жүрчүбүз. Анан кийин ошол аркылуу эле болуп калдыбы, чакырыктар болду, келип ушака кызмат кылбайсыңбы деп. Анан келдим. Келгенден бери жаман эмес, жакшы иштери болду. Ошол күч түзүмдөрүндө иштеп жүргөнүм үчүн баягы саптыгырларымдын көбүнчө сөздөрүн, жанагы музыкасын мен ошол жактан таасир алып, ошонун аркасы менен жаздым ошону. Көптөгөн чыгармаларыңызды? Көптөгөн жана саптык чыгармалар бар, ушул күч түзүмдөрүндө жүргөнүм үчүн ошол жактын таасири менен жазылды. Негизи чыгармачылыкта көптөн бери алек сизди биз обончу аткаруучу катары дагы тааныйбыз. Чыгармачылык жолуңуздагы ийгиликтериңиз менен дагы биз менен бөлүшө кетсеңиз. Эми бул чыгармачылык ийгиликте ким кайсы жерде эмгектесе, баягы кыргызда сөз бар го, дарак бир жерден көгөрөт деп. Мен баягы жаш кезимде кирип ушул күч түзүмдөрүнө кирип иштей баштагандан баштап, кайра пенсияга чыкканча, ардактуу эс алууга чыкканча көз ирмем деле өтүп кетти. Анан ошол жерден баягы кылган кызматымдын баягы акыбети кайтып, ошол баягы наам алабыз десе эле театрларда иштеш керек, же филармонияда иштеш керек деген бир түшүнүктөр болот экен да. Бул ушул Кыргызстан боюнча бул күч түзүмдөрүндө иштеп жүрүп, Кыргыз Республиканын эмгек сиңирген артисти деген наамды ушул мен биринчилерден болуп алдым. Ушул министрибиз Улан Омокановичтин жолдомосу менен берилди десем болот. Баягы чыгармачылды киши талыкпайт экен. Ал талыкканга убакыт деле жок экен. Ал чыгармачыл киши сөзсүз бир чыгарма чыгып турбаса баягы жөн тура албайт. Убакыт менен өтө жок, кайсы учурда болсо да. Ал кайсы убакта болсо да чыгарма чыга берет бул. Сен өзү чукулап мени чыгар деп турат да. Жакшы. Бизге келип убактыңызды бөлүп, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылыгыңыздагы дагы ийгиликтерди каалайбыз. Биздин аскерлердин, милиция кызматкерлерине патриоттук дем берген чыгармаларыңыз дагы көп жарала берсин. Көрүп турганыңыздардай, каалоо болсо, эң негизгиси чыгармачылык эргүү болсо, эч нерсе тоскоол болбойт экен. Бүгүн бизде студияда конокто Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин аскердик оркестринин солисти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Туратбек Дүйшеев болду. Yıldızlı ofitser, kızıl yıldız ordenine talapker, saktay albay jokerinin ömürün, kalbasan da ömür boyu karab jer, saktay albay